Башка кабарлардан Замандаш саясий партиясы президенттик аттанган Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдоор белгилүү болду. Мындай чечим партиянын бүгүнкү республикалык конференциясында кабыл алынган. Маалыматтарга караганда партиянын атынан талапкер чыгабы же жокпу деген дагы көп суроолор жаралган экен. Акыры бир пикирге келишип, жыйынга чогулган 102 адам социал-демократтардын тандоосун колдоорун туура көрүшкөн. Бул арада шайлоого катышуунун каалаган адамдардын саны 39га жетти. Биринчи себеп бул ошо эгерде партияга тийиштүү ала турган болсок, Замандаш партиясынын программасын, идеологиялык багыттарын алып кете турган, жана аны ишке ашыра турган, партиянын алдыга койгон максаттарына жете турган, деги эле мамлекетти башкарып, мамлекетти өнүгүү жолуна салып, элдин бейкуттугун, азыркы саясий жана экономикалык стабилдүүлүктү кармап кала турган эң татыктуу талапкер катары Жээнбеков Сооронбай Шариповичти таптык. Мына ошондуктан партия бир добуштан Сооронбай Шариповичтин талапкерлигин колдоду. Шайлоо темасын улайлы, пенсия курагындагы дагы бир жаран президенттик шайлоого катышуу ниетин билдиргендиги тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында жарыяланды. Өз талапкерлигин сунуштаган Калмамат Мактымбаев аттуу жаран Борбордук шайлоо комиссиясынын документтерин тапшырган. 65 жаштагы бул жаран Ташкенттеги текстил жана жеңил өнөр жай институтун аяктаган.